Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү класстан тышкаркы окуудан өтө турган темабыз кызыл топчан. Бүгүнкү сабакта жомуктун маанисин түшүнүп айтып бересиңер. Кызыгууңар жана сөз байлыгыңар өсөт. Камкор жана адептүү болууга тарбияланасыңар. Ал эми алтын эрежебиз менен таанышсак балдар, конт коюп угуп түшүнүшүңөр керек жана түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Тапшырманы толук аткарганга аракеттенебиз. Эмесе жакыныраак отуруп, жомокко көңүл бөлөбүз балдар. Илгери токой четинде бир чоң эне жашаган экен. Анын абдан боорукер жана шайыр небереси болгон экен. Ал ар дайым кооз жана кызыл топу кийгендиктен кызыл топчан деп атап коюшкан. Бир күнү апасы таттуу майтокоч бышырып, кызыл топчанга мындай дейт: "Кызым, бул майтокочту чоң энеңе жеткир, жол менен бас, эч жака бурулба, токойдо ачкарышкыр жашайт." Кызыл топчан токойго кирип, чоң энесине гүл терип алмакчы болот. Ал аябай кызыгып кетип, апасынын айтканын унутуп калат. Токойду аралап гүл терип жүрүп, карышкырдын алдына кандай келип калганын сезбей калат. Карышкыр кызды жемекчи болот. "Кайда бара жатасың?" деп сурайт. "Чоң энеме", дейт корккон кыз. "Мен да сенин чоң энеңе баргым келип жатат. Мен бул жол менен барайын, сен тигил кыска жол менен бар", дейт. Кызыл топчанды узун жолго салып, өзү болсо кыска жол менен шашып чоң эненин үйүнө кызыл топчандан биринчи келет. Чоң эненин эшигин кагат. "Бул ким?" деп сурайт чоң эне. "Бул мен, кызыл топчанмын. Сизге майтокоч алып келдим", дейт ички үн менен карышкыр. "Кызым, жипти тартсаң, эшик ачылат", дейт чоң эне. Чоң эне эсин жыйганча эле карышкыр аны баса калып жутуп жиберет. Анан чоң эненин кийимин кийип алып, төшөгүнө жатып алат. Ошол кезде кызыл топчан да келип калат. Чоң эненин жанына отуруп, таң калып сурайт: "Чоң эне, эмнеге кулагың аябай чоң?" "Сени жакшы угуш үчүн." "А эмнеге көздөрүң мынча чоң?" "Сени жакшы көрүш үчүн." "Ай, мындай чоң тиштин сага эмне кереги бар?" десе, "Сени жеш үчүн", деп ырылдап карышкыр кызыл топчанды жутуп жиберет. Ушул маалда үйдүн жанынан өтүп бара жаткан мергенчи ызы-чууну угуп калып, терезеден караса, төшөктө курсагын чандайтып, карышкыр жатканын көрөт. "Эми сен менден кутула албайсың", деп мергенчи карышкырды атып салат. Мергенчи карышкырдын курсагын жарса, ичинен чоң эне менен кызыл топчан тирүү чыга калышат. Бардыгы ыраазы болот. Мергенчи карышкырдын терисин алып жолуна түшөт. Чоң эне майтокочтон ооз тиет. Кызыл топчан болсо, караңгы токойго жалгыз кирбейм, дайыма апамдын тилин алам деп чечет. Ал эми карышкырдай болуп бирөөгө жамандык каалоонун, ач көздүктүн кереги жок экен. Мына ушундай балдар. Силер да апаңарды угуп, чоң энеңерге кам көргүлө. Үйгө тапшырма балдар. Жомок боюнча сүрөт тартып, түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Бүгүн мени менен чогуу болгондугуңар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта тургула. Көрүшкөнчө.